Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу көрөрмандар. Ошол анан сыдыманды антипти катуу жасалаганга болбойт. Бул негизи эле мыйзамдар туура эмес да. Анан могу депутаттар саясий сойкулар башталды да. Тиги партиядан бул партияга секирип, тигиден бияка секирип эле баягы партияларын атын которуп койсо эле өздөрү өзгөрүп кетчүдөй болот да. Андай болбойт да, өзгөрбөйт да. Өздөрү ошол эле баягы эле жеп жутарлар, баягы эле ач көздөр, баягы эле уурулар. Анан мен уларга таң калам да. Ушулардын балдарынын баары ушу Америкада, анан дагы бирөөлөр айткандай Кембриджде, тиги Оксфорддо, тиги тиякта биякта бүт окушат да. Булардын балдары жакшы билим алганга татыктуу да. А биздин балдар жакшы билим алганга татыктуу эмеспи? Булардын балдары жакшы жашоого татыктуу да, анан биздин балдарыбыз жакшы жашоого татыктуу эмеспи? Биздин балдарыбыз тиги Россиялап, тиги Америкалап, тиги көрүнгөн жакта тентип жүрүш керекпи? Анан кийин ошо өздөрү деле могу сырт жакка көп чыгат да, эс алып. Чет өлкөлөргө барат, эс алып, булардын эс алган жагы эле чет өлкө. Анан ошол жака барганда ошо чет өлкөлөрдүн өнүгүп жатканын көрүп, кандай өскөнүн көрүп, билим берүүсү тиги тармагы кандай на высоком уровне, кандай билим алып атканы балдарынын, ошолорду көрүп мындай намыстанбайбы бул чоңдорчу? Ошо мамлекеттин четин чоюп туруп, эмне үчүн ошо өзүнүн мамлекетинин өсүшүнө салым кошпойт? Эмне үчүн бул намыстанбайт, намысы жоктор? Биз эмне үчүн ушундай уровенге эмне үчүн биз жетпейбиз, эмне үчүн келбейбиз депчи? Неужели ушул ой буларды ойлонтпойбу? Мен таң калам да, ушулардын эмне жөнүндө ойлонот болду экен, ушу байлык, акча жөнүндө эле ойлонот да. Болбосо ошо чет жерлерге балдарын окутат, анан өздөрү деле чет жерлерге чыгып эс алып атат. Эмне үчүн өзүнүн мамлекетин ошо өстүрөйүн деген буларда ой жок? Эмне үчүн булар намыстанбайт ошо башкалар өлкөлөрдү көрүп турупчу, Кыргызстандын ошо тиги ылайга оонап жаткан кыргыздардын кул болуп тентип жүргөндөрүн? Эмне үчүн бизде билим берүү тармагында вообще маданият, могу билим берүү тармагы нөлгө түшүп кеткен эмнеге булар көздөрү көрбөйт? Эмне үчүн ошо көтөргөнгө аракет кылбайт? Өздөрү колунан келип туруп, ошо мамлекеттин четин чоюп туруп, колунан келип туруп, эмне үчүн ошондой мыйзамдарды жазбайт? Например, жана Өмүрбек Текебаев деле тетиги испокон веков 30 жыл болду дейт политикада жүргөнүмө. Эмне үчүн аябай конституциянын мыйзамдардын атасы болсо, эмне үчүн ошондо кыргыздын жерин сатканга мораторий коюп койгон эмес? Ошондой мыйзам чыгарып койбойт беле ошондо? Кыргыздын жери 1 метр жери сатылбасын деген мораторий чыгарып койсо болот беле? Болмок да турабы? Кайсы мыйзамды жазды эл үчүн билбейм. Жерлердин баары сатылып, канча андан башка бөлөктө эле көлдө, например, бирөө жазыптыр дагы мына ушинтип эле айта берем да, ооз ачык. Мына комментарийлерди окубайсыздарбы? Кайсы көлүңөр менен мактанасыңар, тиги кайсы көлүңөр, ысык көлүңөр эмне болуп, ыйык болуп каптыр, сасык көлүңөр менен мактанасыңар деп жазыптыр. Мына душман, мына эл душманы. Ушу көлгө барып эс албаган киши жок болуш керек да. Мына ушинтип эле күйгүзүшөт да бул Адахан Мадумаровдун провокаторлору. Адаханды айтып койсом болушуп эле ошентип эми көлдү тилдеп баштады. Көлдүн каркырасын именно Адахан Мадумаров саттырган. Мынакей, Сасык көл деп. Сасык көлгө келбегиле, эс албагыла. Бузукулар. Кайсы бетиңер менен айтып атасыңар? Эми көлдү саткыла. Адахан эми бийликке келсе көлдү сатат. Итак эле казактарга канча пансионаттар сатылган, канча жерлер сатылган, канча эс алуу жайлары сатылган казактарга, өзбектерге. Тажиктердики да бар болуш керек даже. Мен ушу өзбектердикин көп көрдүм, казактардыкын көп көрдүм, анан тажиктердикин чото эстей албай атам. Барбы жокпу? Анан кийин отуруп алып мактанышат да, анан кайра дагы эле жаңы партияларга келгилери келипчи. Бүтүн Кыргызстан деп. Каягын бүтөп койду эле Кыргызстандын. Кана кайсы тешигин бүтөдү Кыргызстандын? Тентип эле жүргөн кыргыздарга барып эле анан Америкадан, Россияга барып тентип жүргөн кыргыздардын баарын мекенин сагынып,
тиги араң жүргөн кыргыздардын баарын башын айлантып аяка барып лекция окуп алардын баарын тиги өзүнө тиги колдочу кылып алган. Мына мен деле жашагам Россияда 11 жыл. Мен билем мекенин кандай сагынуу, ата-энесин кандай сагынуу. Биякта бардыгын мен билем ошонун баркын. Жерин кандай сагынат алыста жүргөндө. Байкуштарды ошолорду сагынып, эки көзү төрт болуп жүрүп, кыйналып жүргөн кыргызды барып башын айлантып, мозгисин пудрить этип орусча айтканда. Силердин Адахан Мадумары бар. Мына фамилиясын айта албайм мен мунун. Мунун фамилиясы бир бале. Анан барын америкалыктарды деле бир америкалык балдарды сүйлөптүр. Мен бүгүн көрдүм. Анан кийин ошолордун бүт барын өзүнө колдочу кылып, өз тарапташ кылып алган да. Кыйналып жүргөн кыргыздарга тиги жылуу сүйлөп, сулуу сүйлөп, аларга кыйраткан укмушту менен келип заводдорду куруп беребиз, фабрикаларды куруп беребиз, менен иш орундарын таап беребиз, менен шумдук кылам. Анан толтура үйлөрдү беребиз деп. Анан тем эле 7%, 5% менен кредиттерди беребиз деп. Эмнени алдайт? Кайсыны алдап атат? Кана куруп койгон завод фабрикасы убагында вице-премьер, исполняющий, спикер, секретарь госбезопасности болуп турганда куруп койбойт беле ошолорду? Тилинен чаң чыгарбай, Америкага барып, Россияга барып, Питерге барып, анан Россиянын болгон шаарындагы мигранттарга барып алардын мээсин айлантпай. Байкуштарды кыйналып жүргөн кыргыздарды ого бетер тиги калп эле жакшы тиги үмүт, жакшы тиги сөздөрү менен алдабай. Колдон кокон келбейт. Бүтүн Кыргызстан деп. Бүтүн Кыргызстан эмес эле тешик Кыргызстан. Самсаалаган Кыргызстан кылып койгон ал. Ушу тажап кеттимби ушу именно ушу кишинин колдочуларынанчы. Анан ушу депутаттар сыртка чыгып, анан президенттер эле сыртка чыгып эле жүрөт ушу. Неужели намыстык, эркектик намыс койгонбойт булардынчы? Ушу биздин да өлкөнү колдон келип турганда кой, ушу өлкөбүздү көтөрүп, ушундай институттарды ачып, ушундай образованияны көтөрүп, маданиятты көтөрүп, өлкөнү өркүндөтүп, завод фабрика ачып, өндүрүштөрдү ачып, жумуш орундарын баарын элге камсыздайлык деп эмне үчүн ойлобойт? Анан кайра эле баягы эле эски партиянын жаңы дем салган молдокелер. Бизге да кайра да кантип дем салат булар? Дем салып бүттү го буларчы. Дем салгандан чарчабайт экен булар да. Булардын демин алгандан да чарчабайт экен кээ бири. Болду да мен например 8 жыл болду. Шайлоого барбаганыма. Барбайм мен шайлоого. Мен эми барганда вообще бардыгын чийип таштайм. Только чоң казатты колдойм. Чоң казат келсе жашоо өзгөрөт. Чоң казат келсе садыр чыгат. Бардык политический тиги саясатчылар чыгат бекерден жөндөн камалып отургандар. Анан чет өлкөгө барып эс алышат уялбай, намыстанбай, намысы жок депутаттар, намысы жок премьер-министрлер. 2005-жылдан бери, 2002-жылдан жок, 92-жылдан берки өкмөттүн башында турган жана эс алгычтар, намысыңар жок. Өлкөңөрдүгү ошо колуңардан келип турганда көтөрбөгөн. Анан чет өлкөгө барып балдарыңарды окутуп, чет өлкөгө барып балдарыңарды тиги өзүңөр тиги чет өлкөгө барып тиги счет ачып коюп, акчаңарды жыйып коюп. Мына өлкөнү аябай кандай өстүргөнүңөрдү. Бүтпөгөн тема болду бул. Чирикпайлар. Катындары кыйратып койгосуп жүргөндүр. Сыймыктанып.